Садыр Жапаров жетектеген жаңы өкмөттүн курамы ант берди. 28 октябрда премьер-министр Садыр Жапаров башында турган жаңы өкмөт курамы жогорку кеңеште ант берди. Жаңы өкмөттүн курамындагы ант бергендер: Садыр Жапаров, премьер-министр, биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков, вице-премьер-министрлер Равшан Сабиров, Максат Мамытканов жана Эльвира Сурабалдиева, өкмөттүк аппараттын жетекчиси Бактыбек Аманбаев, финансы министри Кыялбек Мукашев, транспорт жана жол министри Бакыт Бердалиев, юстиция министри Марат Жаманкулов, ички иштер министри Улан Ниязбеков, айыл чарба жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эрлис Тирдикбаев, өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу комитетинин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Алтынбек Исмаилов, ташкы иштер министри Руслан Казакбаев Казакстанга ис сапарга кеткендигине байланыштуу ант берүүгө катышкан жок. Текебаев шаардык кеңештин депутаттарын шалдырабай иштөөгө чакырды. Бул тууралуу саясатчы Коом пресс сайтына билдирди. Чынын айтсам, шаардын жашоочусу катары улам бирөө барып мэрияны басып алып тынчтык бербей атканы мага да жакпай жатат. Ушунун баары шаардык кеңештин шалаакы, көз каранды экендигинин айынан болуп жатат. Эгер алар жакшы болсо ушул маселе болбой, мыйзамда көрсөтүлгөндөй өздөрү дайындамак. Болгону шаардык кеңештин депутаттарын бир гана талабым бар: шалдырабай иштесин. Мунун баары тарых, деди ал. Кылмышка шектүүлөр, уурулар менен иштеше албайм. Балбак Түлөбаев митингчилерге кайрылды. 28 октябрда эртең менен Бишкек шаарынын мэриясынын алдында мурдагы вице-мэрлер Алимбек Абдылдаев менен Виктория Мазгачеванын кызматтан кеткенине нааразы болгон жарандар чогулду. Алар аталган мурдагы эки вице-мэрди кайра кызматтарына алып келүүнү талап кылып жатышат. Топтолгон адамдар менен жолуккан Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев Абдылдаевди кеңешчи кылып дайындоого даяр экенин айтты. Ошондой эле экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Абдылдаевдин үстүнөн 2 кылмыш ишин тергеп жатканын билдирди. Мен кылмышка шектүүлөр, уурулар менен иштешпейм, деди Түлөбаев. Ал мэрияга караган ишканаларда кылмышка шектелген директорлор бар экенин, аларда жумуштан алынаарын кошумчалады. Түлөбаев Виктория Мазгачева өзү кызматынан кеткенин белгиледи. Ошондой эле Түлөбаев бүгүнкү митингдин катышуучуларын эч ким жумуштан кетпей турганына убадалады. 15 партия биригип Садыр Жапаровго талап коюшту. Башында турган Бүтүн Кыргызстан, Замандаш, Реформа, Мекен ынтымагы, социал-демократтар жана башка партиялар биригишип Садыр Жапаровго талаптарын коюшту. Алардын негизги талабы парламенттик шайлоону 20 декабрда өткөрүү болду. Мындан тышкары алардын талабы төмөндөгүдөй: шайлоо күрөөсүн азайтууну, шайлоо босогосун жана форма 2-син алып салууну караган. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү. Шайлоо алдындагы мезгилде жана шайлоо күнү иш алып барган башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин жана УКМКнын жетекчилерин добуштарды сатып алуу жана административдик ресурстарды пайдалануу менен байланышкан мыйзам бузууларды басуудагы аракетсиздик үчүн жоопко тартуу. БШК мүчөлөрүнө карата ашыкча кысымдарды жана коркутууларды токтотуу. Ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу 6-чакырылыштагы парламентти таркатуу. Канат Исаев: кызматтан президенттик шайлоого катышуу үчүн гана кетем. Жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаевга ишеним көрсөтпөө боюнча кол чогултуп жатканы айтылууда. Бул туурасында Исаевдин да маалыматы бар, бирок ал кол коюлган баракчаны көрө элек. Бул тууралуу Исаев жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди. Эгер мен төрагалыктан кетсем, президенттик шайлоого катышуу үчүн гана кетем. Конституцияга ылайык төрага жогорку кеңеште жетектеп турган учурда шайлоого катыша албайт, деди ал. Алдын ала айтылган маалыматтарга ылайык төраганы кызматтан кетирүү маселеси жогорку кеңеште эртең каралат. Депутаттардын 70 кол чогултканы айтылууда. ЖКнын төрагасына ишеним көрсөтпөө үчүн депутаттардын 40 добушу керек. Ал эми кызматынан кетирүү үчүн 80 добуш талап кылынат. Аида Исмаилова эмгек жана социалдык өнүгүү министри болбой калды. 28 октябрда жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Аида Исмаилованын талапкерлиги эмгек жана социалдык өнүгүү министри кызматына жактырышкан жок.
Исмаиловага добуш берүүнүн жыйынтыгында жыйынга катышып жаткан 65 депутаттын ичинен 30 депутат гана макул болду. Мындан улам анын талапкерлиги колдоо тапкан жок. Аида Исмаилованын талапкерлиги премьер-министр Садыр Жапаров тарабынан сунушталган. Буга чейин ал вице-премьер-министр кызматынан алынганын маалымдалган. Садыр Жапаров: "Ооба, биринчи айткан сөзүм менен кийинки кылган ишим эки ача чыкканын моюнга алам", деди президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров парламенттик шайлоонун жылдырылгандыгы тууралуу суроого жооп берип жатып. Мурдагы Конституциядагы шайлоо мыйзамы боюнча мурунку өткөн шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылса, анда кайра шайлоо 45 күндүн ичинде болот деп турат. Ошондо кайра шайлоо декабрда өтүшү керек эле. Ал мыйзам күчүндө турганда мен айткам, макул, мыйзам талаасынан чыкпайлы. Ушул мыйзам менен декабрда шайлоого баралы деп. Бирок ал күнү ойлондум. Мына ушул 120 депутаттын айынан партиялык система менен шайлоо болгондун кесепетинен эл дүрбөлөңгө чыгып, 3-чү революцияны кылды. Бийлик алмашты. Мен элге долбоорумду 8 жылдан бери айтып жүрөм. Анан ушинтип дүңгүрөтүп, элге айтып жүрүп, андан кийин эски система менен иштесек, эл эмне дейт деген ойго келдим. Депутаттар менен сүйлөштүм. Алардын арасында Текебаев да бар болчу. Парламенттик шайлоону артка жылдыруу боюнча сунушумду айттым. Макулдугун беришти. Июнга чейин де убакытты так көрсөтүп, 3 окуудан кабыл алынды. Мен кол койдум, күчүнө кирди. Кыскасы мыйзам талаасына мен чыккан жокмун, деди ал. Элмирбек Иманалиевдин жубайы. Элмирбектин таңы телефонду алып бата берүү менен башталчу. 28 октябрда кыргыз эл артисти мархум Элмирбек Иманалиевдин Аманат аттуу ырлар жыйнагынын бетачар аземи өттү. Аземге мамлекеттик кызматкерлер, өнөр адамдары, акындын жакындары жана күйөрмандары катышты. Иш-чарада Элмирбек Иманалиевдин жубайы Нурзат Айым төмөндөгүдөй ойлорун айтты. Элмирбек өтө чоң талант эле. Аны элибиз дагы билет. Мындай таланттын артында чоң казына калат экен. Анан өзү дагы учурдун талабына ылайык кичинекей китеп чыгарам деп айтып калчу. Өзүнүн айткандай жасаганга аракет кылдык. Китеп 1000 нуска менен чыкты. Ал эми экинчи китеби Элмирбектин эртең мененки баталарын камтыйт. Анын таңы телефонду алып жакындарына таңкы бата жөнөтүү менен башталчу. Бул баталарды биз элден чогулттук. Кыргызда бата сатылбайт эмеспи? Ошондуктан ал биринчи китепке белек катары кошулуп берилет. Бул дагы 1000 нускада жарык көрдү. Эми бул кишинин арбагы ыраазы болсун. Бул менен эле бүтүп калбайт. Бул кишинин казынасы көп. Азыркы чыккан китепте поэзиясы жана ыр-курак деген саптары киргизилди. Алдыда оонду ырларын нотасын салып чыгаралы деген жакшы оюбуз бар, деди акындын жубайы Нурзат Айым. Канат Исаев Аида Исмаиловага: "Сизге министрлик кызмат ээлөөгө эрте экен. Өзүңүз бара турган министрликтин аталышын туура эмес айтып жатасыз. Социалдык өнүгүү жана коргоо деп айтып жатасыз. Өзүңүз жетектей турган министрликтин бюджетин билбейсиз. Саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоо системин өзгөрттүңөр. Дарыгерлер коронавирус менен ооругандарды жүрөк оорусу деп каза болду деп каттаган боюнча менде маалыматтар бар. Канча деген элдин убалына калдыңар. Өзүңүз көзөмөлдөгөн министрликтер тууралуу маалыматыңыз жок экен. Сизге министрлик кызмат ээлөө эрте экен", деди ал.